Мен бир засекреченный Өзбекстан бир нерсесин көрүп калганмын да. Өзбекстанда бир блогерлер менен айтып калганда бир проект куруп атышыптыр. Ар бир 15 сотиги бар Өзбекстандын жараны үйүнөн кошумча 1 миллион бизнес сом менен 1 миллион табыш керек деп. Аны мен кызыктым да, кантип ал 1 миллион десем, концепция ойлоп табыштыр. Мисалы, мына 1 сотик 15 сотик жерге 4 та кой багасын, нерге теплица кыласын, нерде көчөт жетишесин, нерге алма тегесин, ошондон сатканы 1 миллион болот. Бул жакпаса, анда теплица кыласын, тигине кыласын, Короче, макеттер ар түрдүү, то есть 10 түрдүү бизнес 15 сотик жерде. Бирок 1 миллион дополнительно табасың, кошумча өзүңдүн профессияңа сырткары деп айтканда, бул невозможно, кантип дегенде мен өзүмчө эсептедим. Токто мен 1 тонна жүзүмдү 250 сомдон сатсам 250 миң болот экен. Үйүмдө бир 2000 штуктай көчөт кылам. 2000 штукту 350 сомдон сатсам 350 миң 700 миң болот экен. Баягы 200 миң кошсам 900 миң болот экен. Кошумча анжир бир аз сатабыз, анан шабдалы чыгат 30 миң 40 миң сомдук. Мачалка чыгып калат 1000 штуктай, алар сатасын. Кошумча жүзүмдүн нөмөсүнөн уксус сирке кылабыз да. Аны бир аз мынча кошулуп туруп мен 1 миллиондон көп табат экенбиз.